окуучудан 600 окуучуга ылайыкташтырылган мектеп. Калктын саны өсүп, азыркы күндө ушул окуучуларыбыздын саны 900гө жетип калды. Бирок ушул мектептеги окуучулардын окуу шартына карата окууканалары жетишпейт. Жаңы заманбап мектепти курууга азыркы күндө муктажбыз. Следует подчеркнуть, что в 2023 году на строительство... Белгилей кетсек, 2023 жылы 501 объектини курууга жана оңдоого 3 миллиард 650 миллион сом гана бөлүнгөн. Мындай жагдайды эске алып, мектепти курууну республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттын көлөмүнө жараша караш керек деп эсептейбиз. Ал эми ушул маселе республикалык бюджеттин капиталдык салымдары беренеси боюнча каржылануучу инвестициялык долбоорлорду түзүү жөнүндө жобону бекиткен 855-жобого ылайык каралат. Бул жобо критерийлерди карайт. Ага ылайык тиешелүү министрликтер бул критерийлерге ылайык келген ар бир объект боюнча өз сунуштарын бизге бериши керек.